Биз балдарыбызга акыркы жолу качан убакыт берип, качан bir маңдай тескей отуруп алып, маектештик. Bir нерсени айтып берсе толук кулак салып, угуп, маани берип, кызыгып көрдүк. Жеген ичкени, көргөн укканы жана кийген кийими менен тарбияланат кичинекей балдар 7 жашка чейин. Кыздуу болуудун артыкчылыгы айтылган, уулдуу болуудун артыкчылыгы бар, бирок айтылган эмес да. Адал жана пайдалуу азык оокат берген бала жакшылык кылууга умтулуп, жакшылык кылайын эле деп турат. Атам урбайт, сөкпөйт, бирок мен атамды капа кылгым келбейт. Ушул сезим менен bir жаман иштен тыйылып, bir жакшы ишке умтула турган болсо, демек бул жакшы тарбият. Ошого балдарыбызга каттуу эмес, бекем бололу. Каттуулук башка, бекемдик башка. 4 sıfat менен эгер мамиле жасасак, биз bir бала эмес, биз bir бала бакчаны тарбияласак болот. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи вахдаху вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'даху амма ба'д. Урматтуу жамаат, Аллах Таала биз сиздерге көптөгөн неаматтарды берген. Неамат дегени жакшылыктарды. Ошол неаматтарга биринчиси шүгүр айтыш керек. Аллах берген жакшылыктарды өзүмдүн жетишкендүүлүгүм, мен өзүмдүн күчүм менен, мээнетим менен, аракетим менен жетиштим дебей, балким бул нерселерди мага Аллах берди. Ал байлыктар, ал неаматтар, ден соолук, өмүр, акыл эс, тынчтык, ушул бардыгы Аллахтын берекети, Аллахтын неаматы. Аллах берген жакшылыктар деп жүрөктөн шүгүр айтуу керек. Экинчиси, ошол неамат дагы, аманат дагы. Аллах эмне берген болсо, ошол биздин колубузда аманат. Аманат дегени биз каалагандай аны иштете албайбыз. Мисалы, Аллах Таала бирөөгө ден соолук берди. Ден соолугуна зыян келтирүүчү нерселерди жасаганга акысы жок. Ден соолугуна зыян келтирүүчү нерселерди. Аллах Таала өмүр берди, жан берди. Ага зыян келтирүүгө акысы жок, себеби аманат. Аллах Таала берген жакшылыктардын, чоң неаматтардын бири бул перзент. Уул, кыз, перзент Аллах кимге берсе, чын жүрөктөн сүйүнүүсү керек. Аллах берди деп. Уулдуу болсо дагы сүйүнүп, кыздуу болсо дагы сүйүнүп, балким эки эсе сүйүнүү керек да. Себеби кыздуу болуудун артыкчылыгы айтылган, уулдуу болуудун артыкчылыгы бар, бирок айтылган эмес да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан, кайсыл адам 3 кызы бар болсо, ошол 3 кызын жакшылап тарбиялап, жакшы ат коюп, жакшы жылуу мамиле жасап, бойго жеткизип, аманаттан кутулган болсо, бейиште мени менен чогуу болот деди да. Кимдир бирөө сурады, 2 кызы болсочу дегенде айтты, 2 кызын дагы ошондой тарбиялап, бойго жеткизип, аманаттан кутулган болсо, турмушка чыгарып койгон болсо, анда ал дагы мени менен бейиште чогуу болот деди. Жыйын бүткөндөн соң, ошол жыйынга катышпаган бирөө угуп калганда айтты, аттиңа кимдир бирөө эгер сурап калганда, 1 кызы болсочу дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам албетте айтмак, 1 кызы болсо дагы деп айтмак, бирок сурап турсуңар деди да. Кыз берсе көбүрөөк сүйүнүш керек. Уул берсе дагы сүйүнүш керек. Эми ошол неамат болгону үчүн Аллах сыйлык кылып берди, сыйлап берди, сүйүнүп, шүгүрчүлүк келтирип, экинчиси ошону аманат деп кабыл алуу керек. Аллах берди, эми бул уул, бул кыз, бирөө болсун, 4-өө, 5-өө болсун, канча болсун, бул ата-эненин колунда аманат. Аманат деген эртең сурайт. Берген Аллах эртең сурайт ушул балдарды, кыздарды кандай тарбияладың, кандай мамиле жасадың деп сурайт. Албетте ата-эне аларды бул дүйнөдө эң жакын ата-энеси. Тарбият дагы ошолордун мойнунда, хифазат аларды коргоп сактоо дагы ата-эненин мойнунда, окутуу дагы ата-эненин мойнунда, бирок ошону кандай жасады?
Азыркы күндө алдыбызда ушул айдын аягында көпчүлүгүбүздүн балдарыбыз, кыздарыбыз мектеп окуусунан окуусун аяктап каникулга чыгышат. Ошол каникул учурунда ата-эненин жоопкерчилиги көбүрөөк болот. Себеби башка айларда мектептин тарбиялоосунда, мектептин көзөмөлүндө жарым күн ошол жакта болуп, ата-эненин жоопкерчилиги бир аз азыраак эле. Эми ошол жарым күн дагы ата-эненин мойнуна түшөт. Аларды көзөмөлдөп, тарбиялоо бардыгы биздин мойнубузда милдет болот. Азыр дагы мектептерден ата-энелерди эскертүү үчүн, кулактандыруу үчүн балдарыңыз мектеп окуусун аяктап, үйүңүзгө барып, 3 ай бою сиздин жаныңызда турат. Ошол учурда балдарыңыздарга этият болуңуздар, жакшы караңыздар деп кулактандыруулар дагы мектептер жагынан, мугалимдер жагынан болуп жатат. Кат түрүндө дагы. Эми ошол балдарыбызга кичине көбүрөөк убакыт бөлүп, кичине көбүрөөк алардын таалим тарбиясына убакыт бөлүп бул милдет туугандар. Перзенттерибизди жалаң эле курсагын багып коюу ушул менен эле түгөп калбайт. Аларды багып коюп жатабыз, жедирип жатабыз. Бул өтө жакшы. Ошону менен ата-эненин милдети токтоп түгөп калбайт туугандар. Бул биздин перзенттерибиз. Демек, тамак аштан дагы башка муктаждыктары бар. Биринчиси ошол тамак ашты дагы ата-энеси адал кылып берүүсү. Адал эле эмес, пайдалуу кылып берүүсү. Атанын милдети үйүнө адал кесип кылып, пешене тер менен адал тамак аш табып келүү бул атанын парызы, милдети. Намаз, орозо, зекет, ажылыктан кийинки эң жогору деңгээлдеги сооп иш, эң жогорку деңгээлдеги парыз бул адал ырызкы чогултуп келүү. Бул дагы парыз. Эмне болсо эле алып келе берип эмес, балким адал болуп, дыйканчылык кылып, таза, туура дыйканчылык кылып, соода сатык менен алектенип, таза, түз, чын сүйлөп, адал. Же болбосо доктур болуп иштеп, же мугалим болуп иштеп, же бир жерге уста болуп иштеп, же милиция болуп иштеп, кайсыл кесип болсун ошону так туура аткарып, ошол жерден адал айлык алып, ошого үйгө тамак аш алып келүү атанын милдети. Эми апанын милдети ошону пайдалуу кылып балдарына берүү. Балдар кичинекей кезинде кой тур дегенди түшүнбөйт, укпайт, билбейт. Кантип тарбиялайбыз? Кичинекей го. Өкүм түшүнбөйт. Бул нерсени кылба десеңиз билбейт. Анын тарбияты тамак аш менен болот. Аллах Таала жаралганыбыздагы абалыбызды Куранда баяндаган. Аллах Таала силерди бул дүйнөгө жаратты, эч нерсе билбейт элеңер. Адам баласы жаралганда, төрөлгөндө акыл эс, мээси бар, бирок акыл эси жок болот да. Важа'ала лакумус-сам'a, бирок иштеп турган дене мүчөлөрү бар болот. Кулак берди угуу жөндөмү менен биргеликте. Вал абсара, көз берди, көрө ала турган. Вал афида, жүрөк берди, иштеп сезип тура турган. Сүйлөй албайт, баса албайт, бир нерсени түшүнө албайт. Бирок албетте уга алат, көрө алат, сезе алат. Демек, түшүнгөнгө чейинки тарбия жолу балдарыбызга адал жана пайдалуу азык оокат берип тарбиялоо. Адал жана пайдалуу азык оокат берген бала жакшылык кылууга умтулуп, жакшылык кылайын эле деп турат. Эми Аллах сактасын, шектүү же зыяндуу нерсени берип, оруп калса, же жаман ойлуу болуп чоңойсо, анда тарбиятына туура эмес салым кошкон болобуз. Ошондуктан адал азык оокат алып келүү атанын милдети, аны пайдалуу кылып, пайдалуу кантип пайдалуу кылат? Ошол бала кайсыл куракта кандай нерсе жесе пайдалуу болот, ошолорду апасы билип, ошондой кылып даярдап, анан таза бисмиллах менен, даарат менен, жакшы ой менен
tamak daярдап бергендиги баланын ичине руханият, аз-овкат менен биргеликте руханий байлык дагы кирип жаткан болот. Биз ойлобойлу болгону бул тамак эле, витамин эле болот. Жок, эң чоң витамин бул ошол тамактан руханий бай болуусу. Бисмиллах менен айтса, тамак жасаса, жакшы ниетте жасаса, анан ар түрдүү нерселерди эле балдарыбызга бере берген дагы жакшы эмес. Биз билбейбиз бул эмнеден жасалган, кандай жасалган, ичинде ден соолугуна зыяндуу нерсе барбы, аң сезимине зыяндуу нерсе барбы, жок. Аны ойлобой эле сатып алып эле балдарыбызга бере берсек, адал болуусу мүмкүн, бирок пайдалуу болбой калышы ыктымал да. Ошондуктан апалар балдарына берип жаткан нерсесине көңүл буруу керек. Бул эмне тарбият болуп саналат. Экинчиси, бала эмнени көрсө, кичинекей кезинде ошону жасайт. Макал дагы бар, бала көргөнүн жасайт. Кичинекей кезинде балдарыбызга, кыздарыбызга кичинекей кезинен жакшы нерселерди гана көрсөтүп, угузуп, жакшы нерселерге гана күбө кыла турган болсок, ошол нерселерди жасайын деген умтулуу менен чоңойот. Апа кызмат кылып жатканын, жакшы сүйлөп жатканын, ачык маанайын, жакшы сөздөрдү сүйлөп, ушуларды эле көрүп чоңойгон болсо, анда чоңойгондо ошону жасай калат. Кичине эле кыймылдап аракет кылганда ошол атасы, апасы жасаганды жасаганга аракет жасайт. Жакшы болсо жакшы, жакшы эмес болсо ошону жасайт. Эмне болсун? Демек көрсөтүп да тарбият болот да. Себеби айтып тарбиялай албайсыз. 2 жаш, 3 жаш, 4 жаш бала кызды айтсаңыз түшүнбөйт. Демек көрсөтүп берүү керек. Ыйлабасын деп эле колуна телефонду карматып койсок, же телевизордон мультфильм коюп берсек, бизге го жакшы, ыйлабай ошону менен алаксып калат. Бирок ошол көргөн нерсесин жасайт да. Бүгүнкү күндө эми мультфильмдер дагы мурдагындай бири-бирине жардам берген, бир жакшы, бир таасирдүү мультфильмдер эмес. Бири-бирин ушу кууп жүргөн эле, бири-бирин сабаган, ошондой. Адамды бир мээримдүүлүккө, бир адамды бир жакшы болууга үгүттөгөн эмес, балким кайсынысын көрсөңүз эле же урушуп жатат, же талашып жатат, же. Ошого көргөн нерсесин жасайт. Ата-энесин жакшы мамилесин көрсүн. Атасынын, апасына гүл белек кылып жатканын көрсүн. Кызмат кылып жатканын көрсүн. Намаз окуп жатканын уксун, көрсүн, Куранды уксун. Бул өтө чоң таасир. Андан кийин үчүнчүсү, кийип жүргөн кийим кечеси дагы балдарга, кыздарга өтө чоң тарбият салым бар. Кандай кийинип жүрүшөт? Пайдалуу болуш керек. Көрүнгөн эле кийимде эмес, балким ошол кийим ден соолугуна зыяндуубу, пайдалуубу? Мурда апалар өзү тигип берет эле. Өтө пайдалуу кездемелерден, зыяны жок кездемелерден, ысыкта, суукта. Ошого демек жеген ичкени, көргөн укканы жана кийген кийими менен тарбияланат кичинекей балдар 7 жашка чейин. Себеби 7 жашка киргенде гана балдарыңызга намаз окуп алам деп айткыла деген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Доктурлар, профессорлор аныктап, изилдеп көрсө, 7 жашта гана адам 7 жашка толгондо акылы иштей баштайт экен. Бул нерсени кылба десе, кылсам зыян болот деген түшүнүк. Ушул нерсени кылгының десе, атасы же апасы, кылсам пайдасы болот экен деген түшүнүк 7 жашта келе баштайт экен. Бирок 7 жашта айтсаңыз, кылбай койсо, ошол учурда дагы бир саза берип, же кыйкырып, же сабап койгон болбойт. Себеби бул учурда сабаганды түшүнбөйт. Канча жашка чейин? 10 жашка чейин жалаң гана айтасыз. 7 жашка чейин жакшы тамак аш, жакшы маанай тартуулап, жакшы кийим кече, андан кийин эмне менен кичине жакшы нерселерди айтып 10 жашка толгондочу, 10 жашка толгондо жакшы нерсени айттыңыз, кылбай койгонуна кичине тарбиялап койсо болот. Урушуп койсо,
Себеби эми түшүнө баштайт экен. 10 жашка келгенде мен атамдын айтканын кылбадым эле, ошол менин катаам деп биле баштайт экен. Эми балдарыбызга кичинекей кезинде адал менен бакпасак, 7 жашынан айтып баштабасак, 10 жашынан кичине ошол жасабаганына тарбиялабасак, анда чоңоюп калганда бир эле жол калат, ыйлап дуа кылуу гана калат да. Башка айла жок, себеби бура албасаңыз, себеби артка кайтара албасак, ошондуктан балдардын тарбиясы өтө маанилүү нерсе. Тамак ашы дагы ар бир нерсеси. Учурда балдарыбыз үйдө көбүрөөк биз менен кала турган учуру ата-эне ошолорго атайын убакыт бөлүп, атайын маектешип, эмне менен машыгып жатышат, эмнеге кызыгат, кимдер менен достошуп жүрөт, ошолорду аныктап билүү бул ата-эненин милдети туугандар. Кийиндирип эле койсок, багып эле койсок, анан биз билбесек кимдер менен дос болуп жүрөт, эмнелерди жасап жүрөт, билбесек, ооруну жашырса өлүм ашкере кылат дегендей, аны менен ишибиз болбосо, эртең бир чоң маселе болуп калса, ошондо ачыкка чыгат да. Ошондо мен билбептирмин деген бизге бир жоопкерчиликтен кутула турган нерсе болбойт. Ошого туугандар, балдар, кыздар бул аманат, Аллах берген өтө чоң аманат. Жакшы ат коюу дагы милдет, жакшы тарбия берүү дагы милдет. Тарбия жаныбызды алып жүрүп көбүрөөк убакыт берүү. Аталар дагы, апалар дагы бүгүнкү күндө албетте жумуш көп, үйгө келген учурда дагы ар бирибиздин жасай турган ишибиз бар. Көбүрөөк ушул дүйнөдө эмне болуп атат деген жаңылыктар кызыктырып калганда биздечи. Эмне болсо болот да, үйүм ичинде эмне болуп атат, ошону менен көбүрөөк алектенсек жакшыраак болот эле. Балдарыбызды маңдайыбызга коюп алып, маңдай тескей бир көңүл буруп сүйлөшүү баланын аң сезимин өстүрөт. Баланын өзүнө ишеничин өстүрөт. Ата-энесине достугу көбөйөт. Ата-энесине сырларын айта баштайт. Азыр айтпайт. Азыр балдарыбыздын сырларын билбейбиз биз. Мектеп окуй турган баланын сыры ата-энесинде эмес. Не үчүн? Себеби биз вактыбыз болгон эмес да туугандар. Ошого перзенттерибиз бул биздин урпактарыбыз, келечек. Аларга эмнени берсек, эртең ошону алабыз. Бул өтө чоң бир инвестиция булчу. Эмнени салсак ошону алабыз. Өйдөгө гүл ыргытып коелу, башыбызга гүл түшсүн. Ошол балдарыбыз эртең дүйнөдө эле бизди кубандыра турган, дүйнөдө эле бизди жүзүбүздү жарык кыла турган, акыретте болсо шафаат кыла турган балдардан болсо, бактылуу ата-эне болгон болобуз да. Балдарыбыздын тарбиясын толук аткарган болобуз. Ал эми эгер асманга башка нерсе таштап алып гүл күтсөк болбойт. Балдарыбыздын ден соолугуна дагы, окуусуна дагы, өзгөчө тарбиясына көңүл буруу ата-эненин милдети. Заман бузулду деп заманга төңкөп койбойлу туугандар. Заман бул жер асман, ай күн, январь февраль ушул заманда. Бунун каягы бузулду? Жер ошол бойдон, асман ошол бойдон, кыш жаз ошол бойдон, айлар ошол өз ордунда. Эч нерсе бузулган эмес. Бул биздин жоопкерчилик мойнубузга албагандыктан кимдир бирөөдүн баласы кичине кароосуз калып, кичине сөгүнүп баштаса, не дейт? Азыр заман ошондой. Жок, заманга төңкөбөйлү туугандар. Биз балдарыбызга акыркы жолу качан убакыт берип, качан бир маңдай тескей отуруп алып, маектештик. Бир нерсени айтып берсе толук кулак салып, угуп, маани берип, кызык көрдүк. Кээ бир ата-энелер баласы кайсыл класста окуп жатканын дагы билбейт. Өзгөчө аталарчы. Охо, сен 5-класста окуйсуңбу дейт баласынчы. Себеби кызыкпайбыз да. Ошого туугандар, балдарыбызга, кыздарыбызга көп маани берели. Вакыт берели, бирге чогуу ойнойлу. Мына каникул учуру болду, жумуштан кичине вакыт алып, же болбосо жумуш жок күндөрү, жекшемби күндөрү балдарыбыз менен баары чогулуп бир судун боюна жегине, же бир тоого. Кыргызстанда алхамдулилля кеңири бүт дүйнө Кыргызстанга эс алгалы келет.
Агын суулар, көлөкөлүү дарактар, токойлор өтө көп. Ошонун бирөөсүнө барып кичине убакыт берсек, балдар эмне болот? Ошондо ишенич көбөйүп, ошондо ачылып, ошондо сүйлөп айтат бүт нерсени. Азыр акча керек болсо да айта албайт бизгечи. Кыйналып жүрсө да айта албайт бизге. Эмне үчүн? Урушабыз да. Атам урушпасын деп бир дагы нерсесин айтпайт. Балдарыбызды урушкан пайдасы жок туугандар. Урган такыр эле пайдасы жок. Малды уруп тарбиялайт. Атты мисалы төөнү тарбиялаганда уруп сабап тарбиялайт. Себеби аларга Аллах Таала акыл берген эмес да. Ал эми балдарды уруп, урушуп тарбиялабайт алардычы. Ошого балдарыбыз менен бир жакшы маанайда сүйлөшүп, эч качан мындай кылсаң мындай кылам деп айтпаш керек да. Эгер мектепте бирөө менен урушуп кетсең, анда мен сабаймын десеңиз, урушса дагы сизге айтпайт, себеби сиз да сабайсыз да. Ошого балдарыбызга каттуу эмес, бекем бололу. Каттуулук башка, бекемдик башка. Эмне айырмасы бар? Каттуу адам жасаган ар бир ката кемчилигине саза берет, урушат же сабайт. Бул каттуу. Ал эми бекем адам ушундай көзөмөлдөйт, баласы ошол катаачылыкты жасабасын. Муну бекем деп айтат. Адам бекем болуш керек, каттуу болбош керек. Балдарыбызга жумшак болушубуз керек, алсыз болбошубуз керек. Алсыз дегени каалаганын жасай берсе, биз үн чыкпасак, бул жумшактык эмес, алсыздык болуп калат. Ал эми алсыздыгы жок жумшактык кайсыл? Бир нерсени балаңыздан аткарттырасыз, айтканыңызды аткарсын, бирок ошону өтө жумшак сөз менен, балакайым деп, күчүгүм деп, же дагы бир нерсе деп мактап жасатасыз. Мурда конок келсе, кичинекей балдар чуркап келип дастаркон жегинде отурса, бир жолу, бир варианты ошол баланы башка чабып, чык эшикке, коноктордун алдында отурбайт дегени, бул бир жол ушул. Ушундай кылса дагы чыгып кетип калат. Буну каттуулук деп айтат. Эми жумшактыгы кайсыл? Жумшактыгы баласы мисалы Азамат. Менин балам Азамат коноктор келсе дастарконун боюнда отурбайт, сыртка чыгып ойнойт. Болду. Азамат ошол замат ордунан туруп сыртка чыгып кетет. Буну жумшактык деп айтат да. Ошого балдарыбызга жумшак, бирок алсыз эмес. Балдарыбызды жакшы көрөбүз, берешен болушубуз керек балдарыбызга, бирок ысырапкерчилик деңгээлге жеткизген берешендик эмес да. Балаңызга кызыккан нерсесин алып бериңиз. Велосипед айдайын дейт, велосипед алып бериңиз. Бир ойной турган оюнчак алып бериңиз. Берешен болуңуз, бирок мындай эмес, болгон акчаңызга велосипед алып берипчи. Же болгон акчаңыздын бардыгын эле ошол балдарга иштетип салуу, карызга батып кала турган деңгээлде ысырап кылбай. Үнөмдүү дагы болуш керек ата-эне, бирок сараңдыкка жеткизбесин да ошол үнөмдүү. Мисалы, бир велосипеди бар, жаңы велосипед алып бериңиз. Балам, ушуну жасап берейин, ошону эле айдай бер деп мамиле кылган үнөмдүүлүк. Бирок бир велосипедти бардыгыңар айдайсыңар, бул сараңдык да. Ошондуктан ушул 4 сыфат менен эгер мамиле жасасак, биз бир бала эмес, биз бир бала бакчаны тарбияласак болот. Бекем болуп, каттуу болбой, жумшак болуп, алсыз болбой, берешен болуп, ысырапкер болбой, үнөмдүү болуп, сараң болбой тарбиялай турган болсок, анда Аллах буйрса, биздин кол астыбыздагылар, балдарыбыз, кыздарыбыз, үй бүлөбүз, жада калса жумуш иштеген жердегилер бардыгы ката кемчилик жасабайт, кыянат кылбайт. Коркпойт сизден, себеп каттуу эмессиз да. Балдар ата-энесинен коркконнон бир нерсенен жасабаш керек. Сыйлаганынан. Корку эки түрдүү болот. Бири атам урат деген сезим. Бул коркунуч, жаман коркунуч. Дагы бир түрдүү коркунуч болот. Атам, апам капа болуп калат. Бул жакшы сезим. Бул коркунуч жакшы сезим да. Ата-энесин ушунчалык жакшы көрөт, капа кылып алгандан коркот. Атам урбайт, сөкпөйт. Бирок мен атамды капа кылгым келбейт. Ушул сезим менен бир жаман иштен тыйылып, бир жакшы ишке умтула турган болсо, демек бул жакшы тарбият.
Коркутпайлы балдарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дагы балдары, неберелери бар эле. Кандай мамиле жасайт эле? Ойнотот эле өзү. Үстүнө мингизип алып ойнотот эле да. Биз эсибизде жок кандай ойнотконубуз балдарыбызды. Үйгө келгенде, жумуштан үйгө келгенде ата бул соодагер болсун, ата начальник болсун, ата молдо болсун. Балдар ал нерсени билбейт. Жаш бала, 3 жаш, 4 жаштагы бала начальник дегенди түшүнбөйт да, сизге 100 адам алдыңызда тизилип турганын билбейт ал. Ал балага ким керек? Ата керек, келгенде үстүнө миниш керек. Сизди билбейт, молдо экениңиздичи. Сиз дамыласыз, сизге мындай катуу сүйлөгөм, аны билбейт. Үстүңүзгө минип алыш керек. Ага ата керек ага. Жаш балага молдо, начальник, милиция керек эмес. Жаш балага ата керек. Ошондуктан биз үйгө барганда, үйгө кирерде начальник болбой, молдо болбой, милиция болбой, бизнесмен болбой, ата болуп кирчи болсок, балдарыбыз бизге жабышат. Себеби биз ата, алар бала. Бүгүн биз үйгө молдо болуп кирип атабыз да. Бул арам. Балабызга молдо болуп атабыз, балабыз түшүнбөй атат, молдо заказ кылбадык элек. Балабызга бир начальник болуп кирип атабыз, кана тамак. Балабызга начальник кереги жок эле. Же милиция болуп кирип атабыз, чуркап баратса, каяка баратасың, токто деп. Ошого бардыгыбыз балдарыбызга ата бололу туугандар. Көчөдө ар бирибиз өз кесибибизди аткаралы, бирок кичинекей балдарыбызга ата болуп берсек, бизди анан эмне кылат? Биз аларга кадырлуу, кымбаттуу болобуз, коркунучтуу эмес да. Ошол тартипте тарбиялай турган болсок, анда биз менин балам бар деп мактансак болот да. Себеби сиз менен сырдаш. Ошого туугандар, бардыгыбыз деле бар аманат. Ошол аманаттарга бекем бололу, жакшы мамиле жасайлы. Өзгөчө азыр жоопкерчилик дагы көбөйгөн учурда жаныбызда көбүрөөк алып жүрөлү, зерикпейли балдарыбыздан, чарчабайлы балдарыбыздан. Себеби бүгүн ошолорго эмнени берсек, эртең ошону кайтарып берет иншалла. Эселеп кайтарып берет. Атасы апасы тууралуу көп айтып берсин. Атасы айтсын, апаңар силерге күндө тамак жасап берип жатат, апаңар силерге кийимиңерди жууп берип жатат, апаңар сыйлагыла, апаңардын кызматын кылгыла деп ата айтса, ал эми апасы көбүрөөк айтсын, мына атаңар кечке иштеп силерге мына кийим кеч алып берип жатат, велосипед алып берди сага, мына атаңарга рахмат айткыла деп апасы атасын айтса, ошондо балдар экөөсүн тең жакшы көрүп сыйлап чоңоёт. Эми атасы айта албайт да, мени сыйлайсың, түшүндүңбү? Мен сага акча тауып келип атам, мен дей албайсыз да. Апасы дагы айта албайт, милдет кыла албайт. Ошого бири-бирибизди жакшылыгын айтып, мактай турган болсок, түшүнүктүүрөөк болот. Аллах таалам ар бирибизге берген аманаттарын жакшы мамиле кылууну насип кылсын. Аллах таалам келечек урпактарыбызды жакшы, салих инсандардан, адам затына пайдасы тие турган инсандардан болуусун насип кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука Аллахумма ва натубу илейк.